Mekke Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи саламдың туылған шары, сахабалардың шары, хижрат қылған сахабалардың, исламдың башатығына болып қалбастан, жаңы мемлекет үшіндегі ең зор мәніге ие болған стратегиялық шекет. Жана Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи салам бұл шардың екі жүзділердің, мушриктердің, капырлардың қолында қалышын қалаған жоқ. Мұны Аллах та қалаған жоқ. Анткени ал шаарда Аллахтың үйі тұрғандықтан ал шаар Аллахтың шаары деп те аталады. Мұсылмандар Меккеге аттанышты. Курайштар мусулмандарды Меккеге киргизсе арабтар арасында коркууга тыгып, киргизбесе мусулмандар бастырып кирип, андан бетер шерменделиктен кооптонуп, абалды тез жөнгө салуу үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Сухайл ибн Амрды келишим түзүүгө жиберишти. Андан кейін бұл келишимди кагазга түшүрүү үчүн Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али ибн Абу Талибти чакырат. Жана келишимди кагазга Бисмиллахир-рахманир-рахим, меримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен деген сөз менен баштоону буйрат. Буга Амр макул болбойт. Мен Рахман эмне экенин тааныбайм. Сен Аллахтын аты менен деп жаз болду, дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буга макул болот. Кийин Аллахтын элчиси пайгамбар деп кол кое турган жерине жаз дейт. Буга да Амр айтат: "Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, биз сени пайгамбар деп билгенибизде ушундай акыл болобу эле? Биз сени пайгамбар деп билбейбиз" дейт. Абдуллахтын уулу Мухаммад деп жазгын дейт. Али ибн Абу Талиб буга макул болбойт, жазбайм деп көгөрөт. Мен мынтип жазбайм дейт. Акыры Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Али, көрсөтчү кайерде ошол сөз" дейт. Жана ал сөздү өзү өчүрүп Абдуллахтын уулу Мухаммад деп жаздырат. Натыйжада келишим түзүлдү. Анын талаптарына ылайык: биринчи, мусулмандар быйыл умра өтөшпөйт. Келерки жылы Меккеге жеңил куралы менен киргенге жана умра өтүп, 3 күн туруп кетүүгө уруксат. Экинчи, тараптар ортосунда 10 жылга согушууга тыюу салынат. Бул учурда алар бирине кол салбайт жана тынчтыгы кепилденет. Үчүнчү, каалагандар мусулмандарга, каалагандар Курайштарга кошулуусу мүмкүн жана кошулгандар алардын бир бөлүгү болуп эсептелет. Кошулгандарга каршы аракет, алар кошулган тарапка каршы аракет деп эсептелет. Төртүнчү, мусулмандар качып барып кошулгандарды мусулмандар кайтарышат. Ал эми мусулмандардан качкандарды Курайштар кайтарып беришпейт. Бұл келишим жазылып аткан кезде Мекке тараптан өтө кыйналган акыбалда Мекке мушриктеринин запкысынан качып келе жаткан Абу Жандал аттуу сахаба жетип келет Пайгамбарыбыз турган жерге. Мына ошол келишимди жазып аткандардын бири Мекке мушриктеринин атынан келген делегат Сухайл деген капыр болчу. Абу Жандал мына ошол Сухайлдын баласы болчу. Сухайл ордунан ыргып турат дагы: "Я Мухаммад" дейт, саллаллаху алейхи вассалам. "Мага мына тентекти кайрып бербесең, мен келишимге кол койбойм" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Сухайл, биз али келишимге кол кое элекпиз го. Мен кол койбойм муну кайрып бермейинче" дейт. Деп Абу Жандалды жакасынан кармайт дагы Мекке тарапка карап тартат. Абу Жандал чыркырайт: "Мусулмандар, я Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мени буларга бере көрбө, булар мени дагы кыйнайт, кайра мени динимден чыгарган аракет кылышат" дейт. Ошондо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Жандалдын алдына келет дагы: "Абу Жандал, сен сабыр кыл" дейт. Анткени бул келишим бизге аябай керек, жана биз муну бузганыбыз болбойт дейт. Ошондо Умар разияллаху анху Пайгамбарыбыздын жанына турган эле Абу Жандалдын алдына келет дагы: Абу Жандал" дейт, "Мага муногу меккелик мушриктердин жаны итчелик дагы эмес" деп туруп колундагы кылычын акырын кынынан сууруп Абу Жандалга сынат. Умар айтат: "Мен ойлодум эле Абу Жандал азыр ошо кылычты сууруп мушрик болгон өзүнүн атасынын башын чабыйт деп ойлодум эле, бирок ал атасын аяп койду" дейт. Абу Жандал кылычты суурбайт. Мына ошол кезде
Umar дағы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзді айтады. Абу Жандал, бұл келишим бізге керек, сен сабыр қыл дейді. Ошентип бул келишимге кол коюлуп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Хуза урусу, ал эми Курайштар Бакыр урусу менен өнөктөштүк келишимдерин түзүштү. Келишимге кол коюлгандан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандарга курбандыкка атаган жандыктарын союуну буйрат, чачын алууну буйрат. Бирок бул келишимге көпчүлүк наразы эле. Булар ушунчалык ажылыкты күткөн жана бул келишимди утулуш деп ойлогон көпчүлүк сахабалар курбандыктарын соймок түгүл ордунан козголбой коет. Ордунан козголушпайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир аз ыңгайсыз акыбалда чатырга кирип кетет. Чатырда ошол жүрүшкө ала чыккан, ушул ажылыкка ала чыккан жубайы Умму Салама бар эле. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын акыбалын көрүп, акырын жанына келип, "Я Аллахтын элчиси, бир кеңеш айтайын сизге. Siz özünüz kurbanlığınızı soya verbeysizmi de çaçınızı ala verbeysizmi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Jubay'ın sözünü makul körüp de akırın eşike çıkıp ata ilgerten kurbanlığa belgilegen tölerin kurbanlığa özü soyadı. Cana çaçın kıra başlaydı. Kebir rivayatta kaysidir bir sahabanı kırıp verir sünnetine al Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaçın kırıp verir. Bara sahabalar özleri de bilbegen akbalda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de yerçip bara atağındaşı birinden biri ötüp töylerini soya başlaydı, canı çaşlarını da kıra başlaydı. Akırında bir sahaba gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den "Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın elçisi çaçın kıskartkanlarga dua kıl" deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çaçın aldırganlarga dua beredi. "Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çaçın kıskartkanlarga dua ber" dep soranam senden. Çaçın aldırganlarga, kırdırganlarga dep dua beredi. Al sahaba dağın bir jol suradi. "Ya Resulullah, çaçın kıskartkanlarga dua kılıp berçi." Dağı çaçın kırdırganlarga dua kılat. Төртүнчүсүндө гана çaçın kıskartkanlarga dep dua kılat. Oşondan ulan ajılık bütköндөн кийин çaçın kıskartkanга karaganda kırdırgan abzeliraak деген ушундан калат. Keyinçerek bul derge kaysidir bir padişahın çorunda oşol kelişimdin urmatına meçit salıngan. Nogu oşo kara taşlarından salıngan eski meçit. Keyinçerek al meçitin orдуна мынамынтип жаңы meçitler salıngan. Азыр бул жерге ар түрдүү мамлекеттен келген ажылар зияратка келип турушат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам диндин жеңишин убада кылды эле. Эмнеге иш тетир чыкты деген суроолор кээ бир сахабаларды ого бетер кыжаалат кыла берди. Бул келишимге өзгөчө Умар ибн Хаттаб наразы болот. Ал Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, "Ey Аллахтын элчиси, biz акыйкатта ал эми булар залалатта адашууда экени чынбы?" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам албетте деп жооп берет. "Биздин шейиттер бейишке чыгары, булардын өлүктөрү тозокко түшөрү чынбы?" дейт. Албетте дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анда эмнеге биз кемсинип артка кетип атабыз дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Ey Умар, билгин, men Allah'tın hakikat peygamberimин jana anın çeçimine moyun sunamın" dedi. Umar, "Ey Allah'tın elçisi, sen bizge umranı vada kılbalın bile" deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Umar, men umranı vada kılganmın, birok bıyır umra kılavuz dep aytkan emesmin da" deydi. Umar buga da alımsınbaydı. Abu Bakır'a gelip, "Ey Abu Bakır, karaçı biz uşuntip kemsini otkanımız tuğrabı" dep ağadan alaydı. Abu Bakır Allah ondan razı olsun. "Ya Umar, sen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üzöngüsün bekem karmagın. Hiç adaşpaysın. Al Allah'tın hakikat peygamberi" deydi. Jana bir kança vakittan keyin Allah'tan hakikatta biz sağa anık jengiş berdik degen ayat düşöt. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul ayatты Umarga oku beret. Umar oşonda Hudaybiya kelişiminin jengiş ekendigini düşünöt. Jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga "Ey Allah'tın elçisi, Allah jana anın hak peygamberi daim tuğra süylörüne men dağın bir jolu ınandım" deyt dagı özünün ketirgen katasın moynuna alat. Aytışlarınca Umar ibn Hattab Allah ondan razı olsun. Uşul kılık üçün ömürü ötkөнгө чейин kuldardı boşatıp sadakalardı berip tövbe kılıp yaşagan eken.
Худайбия келишиминен соң Курайштардын Сакиф аттуу союздаш урусу бар эле. Мына ушул урудан Абу Басир аттуу бирөө мусулманчылыкты кабыл алып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Мадинага качып келет. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайштар менен болгон келишимдин негизинде аны кабыл алууга мүмкүн эмес эле. Ошондуктан аны артынан кууп келген куугунга кошуп кайтарып берет Меккеге. Жолдо кетип артып, Абу Басир мына ушул жерге жеткенде, ушул Зулхулайфа айылына жеткенде, Курайштардын бирөөсүн сөзгө тартат. Сенин кылычың сонун турбайбы дейт. Алда өзү мактанчагыраак болот, ооба сонун деп кынынан чыгарып ойнотуп алат кылычты. Берчи мен да көрөйүн, анан кийин кылычын алып Абу Басир ойнотуп атып, тигинин өзүн өлтүрүп салат дагы. Экинчиси качкан бойдон Мадинага кайтат. Абу Басир артынан кууп келет. Пайгамбарыбыздын мечитине киргенде, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: Абу Басир, бул эмне кылганың дейт. Бул жерде Аллахтын өзүнүн жардамы болду, я Расулуллах. Буга сенин эч кандай тиешең жок дейт. Бар бир дейт. Эгерде муну да өлтүргөнүңдө согуш чыкмак дейт. Кайра муну кайтарып бериш керек Курайштарга дейт. Ошол учурдан пайдаланып, Абу Басир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан да качып кетет. Жана Кызыл деңиздин жээгине чейин барат. Ошол жерде ага бир кезде Сухайлдын уулу Абу Жандал да качып келаткан болот Меккеден. Экөө кошулат. Анан ошентип Курайштардан запкы жеп, бирок мусулмандарга кирүүгө Худайбия келишими уруксат бербегендиктен эмне кыларын билбей жүргөн мусулмандардын баардыгы ошол жерге чогулуп, өзүнчө бир топ пайда болот. Алар жөн отурбайт. Мына ошол деңиз жээгин бойлой ары бери өткөн Курайштардын кербендерин тоной берет. Кол сала берет кербендерге. Иши кылып Курайштарды жүдөтөт. Акыры Курайштар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга кат жөнөтөт. Я Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен бул мусулмандарыңды өзүңө ал, биз муну Худайбия келишимин бузулду деп эсептебейбиз дейт. Мына ошондо гана Абу Басир чоң кол менен, чогулуп калган кол менен Мадинага келип мусулмандарга кошулат. Бул ислам тарыхында, деги адамзат тарыхында менимче алгачкы партизандык топ болсо керек. Хижранын 7-жылынын башталышында Худайбия келишиминен кийин исламды Халид ибн Валид, Усман ибн Талха, Амр ибн Ал-Астар кабыл алат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Мекке өзүндөгү эң кымбат нерселерин бизге берди деп сүйүнөт. Ооба. Меккеге аттануу катардагы жүрүш эмес. Өзүнө жараша жоопкерчилиги бар. Аллахтын шаарына бет алды мусулмандар. Ал жерде Аллахтын үйү бар. Ал жерде Аллахтын эң сүйүктүү пайгамбары турган жер. Жана эң акыркы пайгамбары чыккан шаар. Ошондуктан бул өтө этияттык жана дыккаттыкты талап кылгандыктан жолдо пайда болгон ар бир кырдаалга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мамиле кылуусу, өзгөчө мамиле кылуусу да талап кылынды. Эмики көрсөтүүдө биз мына ушундай курулуштардын бири жарашуу келишими жөнүндө сөз кылабыз. Бул келишим тарыхта Худайбия келишими деп аталат.